За отчетный период передано 9 штурмовых предупреждений, в соответствии с которым было издано 9 телефонограмм. С начала года было передано 75 штурмовых предупреждений, в соответствии с которым издано 4 распоряжения и 74 телефонограммы. За отчетный период организована передача 21 СМС-рассылок. Кроме этого, штурмовые предупреждения были доведены до полномочных представителей правительства в областях, глав администрации районов, до начальников служб гражданской защиты и подразделений МЧС. С начала года организовано 95 СМС-рассылок. За отчетный период пожароспасательным службам и службам спасения осуществлено 344 выездов. По республике произошло 1607 пожаров, на которые было осуществлено 1852 выезда пожарных расчетов. С начала года пожароспасательным службам и службам спасения было осуществлено 1458 выездов. Зафиксировано по республике 3549 пожаров, на которые было осуществлено 4300 выездов пожарных расчетов. Со стороны спасателей МЧС спасено 193 человеческие жизни. 1 сентябрда жана 2 сентябрда түнкүсүн кээ бир райондордо, 2 сентябрда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, абанын температурасы төмөндөйт. Биз азыр адистер иштеп атышат. 2-3 сентябрга шашылыш билдирүү даярдоо боюнча азыр адистер маалыматтар тактап атышат. Эгер такталса, биз бүгүн же эртең шашылыш билдирүү 2-3 сентябрга беребиз. Өткөндөгүдөй жаан чачынын аркасынан кар жаайт деп ошонун үстүнө жумшалып барып атышат. Анын ичинен бүгүнкү күндө көпчүлүгүнүн баардыгын бүтүрдү. Өткөн жылга салыштырмалуу өрттөр 14,8% азайган. Өрттөн болгон материалдык чыгымдар 47% азайган. Өрт негизги объектилер турак жай секторлорунда түзүп атат, 52%, ачык аянттарда 21%ды түзүп атат. Унаа, гараж, стоянкаларда 7,8%ды, кампаларда, соода бөлмөлөрдө почти 5%ды түзүп атат. Бул өткөн өрттүн басымдуу бөлүктөрү бул болсо бүгүнкү күнгө Чүй облусунда 835 өрт кырсыгы катталып, биринчи этабы бүтүрүлгөн. Азыркы убакта экинчи этабын берден Закировдор билсе керек. Жаздан бери жакшы жумушталып кетип аткан элдерге түшүндүрүү иштерин үймө-үй жада калса ар бир дүкөндөргө кирип, кыдырып, чыгып эскертип аткан. Мына акыркы 2 айда солгундары бар, күчөйө баштады. Кайра эле. Себеп дегенде бул силер түшүнбөгөндөрдүн 10% болсо да азайтканга возможность берет да. Экотехинспекция менен калсыбыз керек. Биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бул эл үчүн мына көрүп атасың канча базарлар турат. Элге кандай бул чоң чөнтөгүнө зыян алып келет. Складдар күйүп атат болгондо да. Ушулардын баардыгын кыскартканга эми түшүндүрүшүбүз керек да. Кичине болсо дагы кээ бирлер бар, кээ бир адамдар бар, пока айтмайын кылбайт. Баягы биздеги дагы кызматкерлер барбы, айтмайын жасап аткан. Кудду ошондой инсандар бар. Барып бүт талаптарды айтсаңар, анан жасап оңдоп коюшат. Ага чейин алардын оюна ham келбейт. Пожар болуп кетет деп ойлошпойт. Анан пожар болгондо дагы жашырып калбастан, наоборот, биз информацияны бергиле.